بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Оболу бүткүл аламдардын Роббиси болгон, бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах субханала таалама чексиз мактоолор. Андан соң пайгамбарыбыз Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу, Аллах таалам жөнөткөн пайгамбарлардын эң акыркысы, пайгамбарлардын мөрү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын саламат саламдарын айтабыз. Бир туугандар, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын улантабыз. Демек өткөнкү сабагыбызда сиз менен биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катышкан Ухуд согушу жөнүндө сөз кылганбыз. Жана Ухуд согушундагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында согуш ушунчалык кызгын болгон жерге келип токтогонбуз. Ошентип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аз гана азчылык болгон сахабалардын айланасында калып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт Мекке мушриктери курчоп калган учурда өзү азчылык сахабалар менен бирге калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосундагы эң оор сааттар деп айтсак да болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы эң оор сааттарда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында 5 ансари жана 2 мухажир сахаба бар эле. Ошол ансари сахабалардын баарды курбан болуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында Талха ибн Убайдуллах менен Саад ибн Аби Ваккас гана калды. Караңыздар, Саад ибн Аби Ваккас жана Талха ибн Убайдуллах жалгыз болуусуна карабастан ушунчалык чоң эрдикти көрсөттү, батырлыкты көрсөттү. Болуп көрбөгөндөй, тарых көрбөгөндөй батырлыкты көрсөттү. Талха ибн Убайдуллах өзүнүн жанын курбан кылып Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне кылды? Сактап калды. Эгерде Талха ибн Убайдуллах жөнүндө бир китеп жаза турган болсок, ушул Ухуд согушуна арнап Талха ибн Убайдуллах жөнүндө бир өзү китеп жазыла турган ушундай эрдикти көрсөттү. Ошол учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башына ушунчалык оор сааттар келип жетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Утба ибн Аби Ваккас деген Мекке мушриктеринин бирөөсү келип ушундай каттуу чапканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таш менен урганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдындагы эки тиши бул рубаи деп коет. Алдыңкы эки коен тишинин алдындагы эки тиши сынып түштү. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Абдуллах ибн Шахаб Az-Zuhari деген өтө жакын келип туруп, ушундай маңдайын жара чапты, кылычы менен жара чапты. Анан Абдуллах ибн Камия деген мушриктерден бирөө келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушунчалык каттуу кылыч менен чапканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда эки зоот болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын желкесине кесип кеткен жок. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол удары каттуу тигендиктен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын желкесин колуну үзө коёюн деп ушунчалык каттуу чапты. Ошентип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушундай да бирөө келип ушундай каттуу чапканда, ошо Абдуллах ибн Камия дагы чабат. Абдуллах ибн Камия чапканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы башындагы шлемин ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жаагына кирип оозунан чыгып калат. Ушундай каттуу чабат. Караңыздар, ошондо мен ибн Камия боломун дейт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Мен ибн Камия боломун дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сени Аллах коркулсун деп ошол жанагы шлеми кирип кеткен жеринен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан шороктоп канага баштады. Караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда эмне деди? Аларды Аллахка дават кылган пайгамбардын тишин сындырып, бетин жара чапкан коом тозоктон кутулбайт деген ушул сөздү айтканда, Аллах субханала таала лейса лака минал амри шейун деген аятты түшүрдү. Анын мааниси лейса лака минал амри шейун дегенден, эй Мухаммад, эч бир иш сенин колуңда эмес. Бардык нерсе Аллах тааламдын колунда. Эгер Аллах кааласа, аларды тобасын кабыл алып, аларды хидаятка баштайт деди. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбардын жүзүн канжалаткан коомго Аллахтын ачуусу каттуу болот деди. Андан кийин бир топ убакыт өткөндөн кийин, о Раббим, коомумду кечиргин, чындыгында алар билбей кылып атат деди. Демек, Аллах субханала таала Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул катасын оңдоп койду. Ал дегени ушундай коом пайгамбарыны ушундай кордукка, ушундай азапка салган элге Аллахтын лаанаты болсун, Аллахтын каргышы болсун деген сөздү айтканда, Аллах субханала таала чындыгында бардык иш сенин колуңда эмес. Аллах кааласа, аларды хидаятка баштап, алар тауба кылса, Аллах таалам таубасын кабыл алып коет деди. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, о Аллахым, мени кечиргин, аларга балким деди, о Раббим, коомумду кечиргин, чындыгында алар билбей кылып атат бул нерсени деди. Ошентип
Ошол күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга канчалык аракет кылбасын, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тосук болуп берген Саад ибн Аби Ваккас жана Талха ибн Убайдуллах чоң эрдиктерин көрсөтүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоп калды. Караңыздар, Саад ибн Аби Ваккас да, Талха ибн Убайдуллах да экөө тең эмнени жаны өтө мыкты аткан инсандар эле. Ушунчалык жакшы аткандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда Саад ибн Аби Ваккаска ошол садагадагы жанагы жебелерди алып берип турду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып берген жебени Саад эмне ар бир келген жакындаган мушрик атып турат эле. Жана ар бир аткан сайын ар бир жанын жебеси бирде мушрикти эмне кылат эле, аттан кулатат эле. Ал дегени ар бир жаасы түз барып туруп бир мушрикти эмне кылат эле, жыгытат эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аткын ата-энем сага курман болсун деп Саад ибн Аби Ваккаска айткан. Бул сөздү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан эч кимге айткан эмес экен. Ата-энем, атам дагы, энем дагы сага курман болсун Саад эмне аткын деп ошо атасыны дагы, энесин дагы курман кылып туруп Саадка гана сүйлөгөн деп эмне алымдар ушинтип айтып кетишкен. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол эле учурда Талха ибн Убайдуллах да каттуу коргоду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушу желкесинин бар желкеси менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жанагы Мекке мушриктеринин жебелеринен, найзалардан жана кылычтардан тосуп турду. Караңыздар, ушунчалык деңгээлде тосуп турду. Саатты жанагылар эмне кылды? Мишен кылып алышты. Ушунчалык денесинде дээрлик ок тийбеген, жанын огу тийбеген, жебе тийбеген, найза тийбеген жерлери калбай калды. Ушунчалык караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн өзүнүн жанын курбан кылып берди. Ошондо Саад Талха ибн Убайдуллахтын манжалары кесилип кетти. Манжалары кесилип кеткенде ошондо Талха ушундай деп айтты дейт. Деп каттуу эмне каттуу ооруп кеткенде манжасы чабып жибергенде деп жибергенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгерде Саад Талха деди, бисмиллах деп айтканда сени деди периштелер көтөрүп кеткенде элдер көрүп турмак деди. Көрдүңүздөрбү? Ошентип Хаким Иклил деген китебинде жазат, Саад ибн Аби Ваккас аягында ошол жараттарды эмне кылып атканда, жарадар болгон адамдарды карап жүргөн учурда Талха ибн Убайдуллахтын денесинде 39-35ден ашык жараат бар эле дейт. Башка бир риваяттарда 70ден ашык эмне бар эле дейт. Ушундай жаракат бар эле дейт. Жанын, жебенин жана кылычтын тийбеген ордун өзү калбаган эле дейт. Демек караңыздар, өзүнүн колу шал болуп калганга чейин, колу кыркылып кеткенге чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылып берди? Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоп берди. Андан кийин караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой болуп турган учурда бул кыска убакыттын ичинде болуп кетти. Жанагы Мекке өткөнкү сабагыбызда айтып өткөнбүз, Мекке мушриктери мусулмандарды курчап калган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү деген кабар тарап кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү деген кабар тарап кеткенде сахабалар, айрыкча чоң сахабалар Абу Бакр, Умар, Али, ошол сыяктуу Абу Убайда ибн Жаррах деген сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көздөп шашат эле. Бирок ошондой чоң жамаатты жарып өтүү алар үчүн жеңилдикке турган жок. Бирок ошого карабастан Абу Бакр радиаллаху анху эң биринчи болуп келди. Абу Бакр радиаллаху анху кийин айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жалгыз же болбосо аз сахабаларынын калганын эсиме келгенде дейт, мен ошол топту жарып өттүм. Жана ошол топту жарып өтүп эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келген мен болдум деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде кыйналып турган учурда эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына Абу Бакр радиаллаху анху чуркап келди. Абу Бакр радиаллаху анху чуркап келди. Ошол менен бирге дагы Абу Убайда ибн Жаррах радиаллаху анху алда чуркап келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын астына ошол сахабалар уже тизиле баштады. Тизилип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын астына коргон кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоого өтүштү. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы эгине кирип кеткен ошол жанагы шлеминин темирини Абу Бакр радиаллаху анху колу менен акырын чыгарууга камдана баштаганда Абу Убайда ибн Жаррах радиаллаху анху айтты: Абу Бакр туруп тур, мен чыгарамын деп ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын денеси ооруп кетпесин үчүн тиши менен секейин кармап туруп, тиши менен тартып чыгарды. Оорутпастан чыгарууга аракет кылды. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы эгине сайылып калган ошо шлеминен чыгарууда Абу Убайда ибн Жаррахтын тиши түшүп калды. Караңыздар, ушунчалык деңгээлде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн эч нерсесин аяган эмес сахабалар. Андан кийин жанагы тиши түшүп калганына карабастан жанагы бетинен бир жагынан ошол эмне сайылып калган нерсени чыгарды. Экинчи жагынан чыгарайын деп Абу Бакр камданган элем дейт. Дагы жанагы Абу Убайда дейт: токтоп туруңуз, Абу Бакр, мен өзүм чыгарам деди. Дагы дейт:
экинчи ирет жанагы тиши менен эмне тиштеп туруп жанагы эмнени суруп алды дейт. Сайылып турган пайгамбар саллаллаху эгинде турган ошол шилемдин темиринен суруп алды. Ошондо жанагы Абу Убайда ибн Жаррахтын калган тиши дагы түшүп калды дейт. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ушундай эмне эрдиктерини, сахабалардын эрдиктерин көрдү. Андан кийин караңыздар, Талха деген Абу Талха жана башка дагы сахабалар, көптөгөн сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына курчап калды. Мушриктер да жанагы сахабалар келип пайгамбар саллаллаху алейхи алдына чогулуп атканына эмне алар жөн эле туруп берген жок. Алар дагы өздөрүнүн эң акыркы ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сокку берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошол жерде өлтүрүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшап турду. Ошол учурда Абу Амир аль-Фасик деген ушундай ороо казып койгон эле, ошол ороого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне чалынып кетип, жыгылып түштү, дагы бутуну эмне тизесинин үстү шылынып кетти. Ал жерден Али ибн Аби Талиб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне кылды? Жанагы жерден чыгарып алды. Нафи ибн Жубайр Ухудта катышкан бир мухажирден укканда мындайча баяндайт. Мен Ухудта катышкам дейт. Ошондо дейт, Абдуллах ибн Шахаб деген мушрик мага Мухаммадты көргөзгүлө, бүгүн же ал өлөт, же мен өлөм деп издеп жүрдү дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдынан өтүп кетти дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдынан өтүп, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрбөдү дейт. Ушундай кээде эмне мужизалар болуп турган. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоо үчүн Аллах субханаху ва таала эмне Бадырда түшүргөн периштелер сыяктуу бул учурда дагы периштелерди түшүрдү. Кээ бир сахабалар ушундай риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында эч ким калбаганда ушундай эки мурдада кандай батырды көргөн эмесмин, кийин да кандай батырды көргөн эмесмин, ушундай батырлар согушуп турду. Алар Мекке мушриктерини такыр жанына жолоткон жок деп эмне риваят кылды. Андан кийин ошол жердеги Ухуд согушунда болгон сахабалардын каарман ошол эмелерин көрө турган болсок, эрдиктеринин батырларына көз чаптыра турган болсок, ушунчалык деңгээлде чоң батырлыкты көрсөттү. Караңыздар, бир туугандар, сиз менен биз бүгүнкү күндө Голливудтагы кээ бир эмне мушрик болгон, Аллах тааламдан бөлөк нерсеге сыйынган кээ бир актерлорду көрүп, эмне ушундай таң калышыбыз мүмкүн, ушунчалык чоң батырлар болгон деп. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдындагы сахабалар жөнүндө кино тартылганда, ушундай кино тартылганда, алар бүгүнкү күндөгү ошол Голливуд тартып аткан батырлардан бир канча эсеп жогору турмак. Караңыз, ислам үммөтүн эмес, тарых, ааламдын тарыхы мындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларындай берилип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн эч бир нерсесин аябай согушкан үммөттү көргөн эмес, бир туугандар. Караңыздар, кандай үммөт болбосун өзүнүн жаныны, нафсыны кээде башка бирөөнүн нафсына караганда жогору койгон. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары пайгамбарыбызды сактап калуу үчүн өздөрүнүн жанын курбан кылышкан. Эч нерсесин аяган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жаны алар үчүн бардык нерседен кымбат турган. Аларга ылдыйракта дагы кененирээк токтолобуз. Караңыз, Абу Талха радhiyallahu анху деген сахаба жанагы чуркап келип, эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кошулган сахабалардын бириси эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына чуркап келип, Абу Талха ушундай чоң эрдиктерин көрсөттү. Жанагы жерде ошол Мекке мушриктери ушундай катуу чабуул жасап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүгө камданып, дээрлик бир кадам калганда, ушундай чоң сахабалардын эрдиктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне кылып калды? Өлүмдөн куткарып калды. Абу Талха радhiyallahu анху куттум башка сахабалар сыяктуу өзүнүн денеси менен эмнени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоп берди. Денеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келеткан жанын жебеси үчүн тосук болуп берди. Караңыз, калкан болуп берди. Ошол Абу Талха өзүнүн денесин аяган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жака учуп келеткан найзалар, же болбосо жанын жебелери, же болбосо кылыч сыяктуу нерселерден ушундай чоң эмне эрдиктерди көрсөттү. Ошондо Саадаңдагы окторду Абу Талхага бергиле деди. Абу Талха ушунчалык алдагы, караңыз, Саад ибн Аби Ваккас Талха ибн Убайдуллахка окшош каттуу жаатат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык жанагы мыкты чеберчилик менен жаатып, жанагы мушриктерге каттуу эмне ушундай тоскоолдук жаратып турганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка сахабаларга буйруду: "Эй, жебелериңерди могул Абу Талхага берип тургула, атсын" деди. Ошентип эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О Расулуллах, эй Аллахтын элчиси, атам жана энем сизге курман болсун. Бул жакты карабай туруңуз" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы Абу Талха жааткан сайын карап турат эле, тийди бекен, тийбеди бекен деп. Ошондо жанагы эмне Абу Талха айтты: "Эй Аллахтын элчиси, атам жана энем сизге курман болсун, карабай туруңуз. Сизге ошол келеткан жанын жебелери тийип кетпесин" деп, ошолор эмне кооптонуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга башыңызды чыгарбай туруңуз деди.
Ошол эле учурда Абу Дуджанна радиаллаху анху дагы эң сонун өзүнүн эмне баатырдыгын көрсөттү. Абу Дуджанна радиаллаху анху, караңыздар, биз өткөнкү сабагыбызда айтып өткөнбүз, Абу Дуджанна бир туугандар пешенесине ошол кызыл боосун байлаганда ал адам эч качан артка кайткан эмес экен. Эч качан артка кайтуу деген нерсени билген эмес экен. Өзү баатыр инсан болгон. Ошол айрыкча баатырлыгы качан эмне ачка чыккан, өзүнүн боосуну ошондой кызыл боосу болгон, ошонун пешенесине байлаган учурда Абу Дуджанна дагы ошол жерде жанагы биринчилерден болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жетип келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргогон инсандардын катарында болгон. Хатиб ибн Аби Балта радиаллаху анху токтоло турган болсок, Хатиб ибн Аби Балта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы шилемине эгине киргизе чапкан Саад ибн Аби Ваккастын бир тууган үкөсү Утба ибн Аби Ваккастын башыны дарбоздай тоголото чабат. Көрдүңүздөрбү? Саад ибн Аби Ваккас пайгамбар саллаллаху алейхи алдында пайгамбарды коргош үчүн кандай эрдикти көрсөттү? Анын бир тууган инеси мушриктер тараптан пайгамбар саллаллаху алейхи өлтүрүү үчүн кандай эмне мүмкүнчүлүктөрүнү жумшады. Аллах субханала ва тааламдын дини ушул экен. Бир тууганды эмне эки тарапта ушундай бирөө хакта, бирөө батылда алып келип койду. Ошондо Саад ибн Аби Ваккас касам ичет, мен өзүмдүн инимди өлтүрөмүн дейт. Бирок ал нерсе ага насип кылбайт. Балким кимге? Хатиб ибн Аби Балта радиаллаху анху насип кылат. Хатиб ибн Аби Балта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошондой каттуу аза жеткизген адамды башыны дарбоздай чабып, эмне ошол менен аны наркы дүйнөгө узатып жиберет. Ошондой эле Сахл ибн Хунайф дагы ушул согушта өлүп, ал дагы бейишке жетүү үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга ант бергендердин бирөөсү болуп эсептелет. Караңыздар, дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында жүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында сонун эрдикти көрсөткөн бир канча сахабалар бар. Албетте баарына токтой турган болсок, убактыбыз аздык кылат. Кээ бир ушундай эмне чоң эрдик көрсөткөндөргө гана токтолуп турабыз. Ухуд согушунда дагы бир сахаба, караңыздар, Катаданын көзүнө дагы бир окуя, мужиза, Катаданын көзү эмне ошондой риваяттарда келишинче агып түшүп калат дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып туруп, бисмиллах деп жанагын салып койгондо, Катада радиаллаху анху жанагы көзү эч нерсе болбогондой кайра эмне мурдагыдан дагы жакшы көрүп, кайра согушуп кетти дейт. Бул Аллах тааламдын мужизасы, бир туугандар. Абдурахман ибн Ауф дагы ал жерде эң сонун өзүнүн эрдигин көрсөтөт. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхунун атасы болгон Малик ибн Синан деген. Караңыз, Малик ибн Синан, Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху батырлыгы менен белгилүү эмес, бирок көп хадис риваят кылгандыгы менен белгилүү. Ошонун Малик ибн Синан деген атасы болгон. Атасы дагы ошол Ухуд согушунда шейит болгондордун катарында. Ал кандай шейит болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы жагынан ушундай шороктоп кан агып турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол эмне бетиндеги канды токтотуу үчүн келип ооз менен эмне соруп, ошо канды эмне алып коюуну каалап, ошол жерде канды толугу менен соруп алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде канды төгүп салгын дегенде, эй Аллахтын элчиси, мен буну эч качан төкмөймүн дейт дагы, ошол кан менен эмне ошо согуш майданына кирип кетет дагы, ошол бойдон ошол жерде шейттердин катарына кошулат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким бейиш элини көргүсү келсе, анда ошо Малик ибн Синанды көрсүн, карасын деп, ошо Малик ибн Синанга ишарат кылган экен. Эми биз жалаң эркектер жөнүндө сөз кылып атабыз. Бир эле эркектер эмес, бир туугандар, бул жерде эрдик көрсөткөндөрдүн арасында аял киши дагы болгон. Умму Аммара деген аял киши болгон. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында башка сахабалар кетип калган учурда эрдик көрсөткөн Умму Аммара радиаллаху анху дагы көп эмне ошол жерде өзүнүн батырлыгын көрсөттү. Ибн Камия деген жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүнү каалаган адам эмне кылды? Жанагы Умму Аммараны дагы ушунчалык каттуу чапканда Умму Аммара дагы аракет кылды. Бирок жанагы Ибн Камия деген ушунчалык сооту калың болгондуктан Умму Аммаранын кылычы ага өткөн жок. Ошондо Умму Аммараны каттуу уруп, кийин согуштун аягында Умму Аммаранын денесинен дээрлик бир 12 жеринен эмнени тапты? Жанагы жараатты тапты. Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөткөн элчилердин эң биринчиси, Мединеге барып, Медине элинин исламга келишине себеп болгон инсан эле. Ошол инсан ушул согушта шейит болду. Ал кандай шейит болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эгер билсеңиздер, мухажирлердин желегин, байрагын кимге берген эле? Мусаб ибн Умайрга берген эле. Мусаб ибн Умайр ошол желек кулабаш үчүн бүт мүмкүнчүлүгүн жумшады. Бүт мүмкүнчүлүгүн жумшап, ошол жерде эң сонун батырлыгын көрсөттү. Бирок Меккенин мушриктери көпчүлүк кылып, ал жерде эмне үстөм келди дагы, жанагы жерде мусулмандардын желегин кулатуу үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн сарптап, Мусанын айланасында арыдай болуп чогулуп калды. Мусаны өлтүрүүгө бүт мүмкүнчүлүктөрүн жумшады. Муса ибн Умайр радиаллаху анху жанагы желек жыгылбас үчүн колдору менен бекем кармап турат эле. Бирок Мусабты келип ушундай чапканда оң колу үзүлүп кетти.
Анан жанагы Мусаб радиаллаху анху сол колун алып, сол кол менен бекем кармап турган учурда экинчи колун чапканда экинчи колу үзүлүп кетет. Мусаб ибн Умайрдын эки колу тең эмне үзүлүп жанагы жерде кармаган, эч нерсе кылбай калганда Мусаб ибн Умайр ийини менен, мол башы жана мол желкеси менен жанагы жерде эмне кылат? Жанагы желекти кармайт. Эң негизгиси ошол желек жыгылып түшпөсүн. Ислам үммөтүнүн желеги жыгылып, ислам үммөтү утулбасын деген максатта караңыздар, эң акыркы демине чейин согушкан. Ошентип жанагы жерде желкеси менен кармап турганда Ибн Камия, жанагы эле Ибн Камия, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүгө каттуу камданган Ибн Камия ушундай каттуу сокку урганда жанагы жерде Мусаб радиаллаху анху эмне жыгылып ошол жерде жан берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мусаб ибн Умайр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга окшош болгондуктан Ибн Камия ошол жерде кыйкырып жиберет: "Мен Мухаммадты өлтүрдүм" деп. Ошол жерде ошол кабар, ошол согуштагы согушуп жүргөн айрыкча мусулмандардын арасында желдей тарап кетет дагы, мусулмандарга бул каттуу сокку болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмү жөнүндө экинчи рет кабар тарады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү деп мусулмандардын эмне маанайы дагы чөгө баштайт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрдүм дегенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Ошол желекти Али ибн Аби Талибке алгын деп буйруят дагы. Ошол желекти алып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы топту, мушриктердин тобуну жарып өтүүгө мүмкүнчүлүк табып, эптеп жарып өтөт дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында бир 30дай сахаба болот. Ошолор эмне кылып барат? Жанагы топту жарып өтүп, эки мусулмандын башын бириктирип турат. Жанагы экиге бөлүнүп калган мусулман жамааттын башын бириктирүүгө үлгүрөт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Кааб ибн Малик радиаллаху анху көрүп калып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү экөнүнө ушунчалык кубанат дагы, кыйкырып жиберет: "Эй адамдар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлө эле экен" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү экен деп кыйкырып жибергенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам унчукпагын дейт. Эгерде мушриктер бул кабарды угуп калса, мушриктер дагы бир рет эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрүнө жумшап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды балким өлтүрүп коюу ыктымалы бар эле. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам унчукпагын, кыйкырбагын дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында мушриктер аябай көбөйөт. Ошол мушриктердин бирөөсү Усман ибн Абдуллах ибн Мугира ушундай деп айтат: "Мухаммад каякта? Мухаммад бүгүн менден кутулбайт. Мухаммадты тапсам өлтүрөм" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында эмне кылып жүрөт? Ошол жерде издеп жүргөн адамдардын катарында болот. Ошол маалда мушриктин атынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүгө Усман ибн Абдуллах ибн Мугира "Кана Мухаммад" деп ошо атчан келатканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атыны камданып, эми чыгып алдынан тосалайын дегенде жанагы мүдүрүлүп кетет дагы, ошол жерден жыгылып түшүп атынан кулап түшөт. Харис ибн Симман аны келет дагы, башыны дарыздай тоголото чабып, аны ошол жерде өлтүрөт. Анан ошону көргөн эмне мушриктер Харис ибн Симмананы келип каттуу жарадар кылат. Мусулмандар аны алган бойдон эмне четтетип, четке алып чыгып кетет. Ошол учурда Абу Дуджанна аль-Ансари эмне таап, аны жанагы мушрикти эмне кылат? Ошол жерде наркы дүйнөгө узатып жиберет. Мына ушундай оор кырдаалда Аллах субханаху ва таала мусулмандарга жардам иретинде дем жана амандык болуу үчүн бир кичинекей үргүлөө жөнөтөт, уйку сыяктуу үргүлөө жөнөтөт. Ошондо Абу Талха айтат: "Мен ошол күнү ошол үргүлөө жеткен адамдардын катарында элем" дейт. Ушундай колумда кылычым бар эле дейт. Караңыз, согуш майданында адатта бир туугандар согуш болуп аткан учурда эмес, согуш болоордо мурда адам баласынан уйку качат. Эмне себептен? Себеби бул согуш бул жөн эле улак эмес. Улакта утуш мүмкүнчүлүгү бар, утпаш мүмкүнчүлүгү бар. А бирок согуш бул жан берүү деген нерсе. Жаны кылдын үстүндө болот бир туугандар. Ошондой болгон учурда элестетиңиз, адамдан уйку келиши мүмкүнбү? Бирок Аллах субханаху ва тааламдын жанагы жөнөткөн үргүлөөсү эмне кылат? Демек Аллах субханаху ва тааламдын момун мусулмандарга жөнөткөн үргүлөөсүнө жетип келдик. Караңыздар, Аллах субханаху ва таалам момун мусулмандардын жүрөгүнө бейпилдүүлүк салуу үчүн үргүлөө жөнөттү. Ал үргүлөө ар бир жүрөгүндө иманы бар момун мусулманга жетип келди. Ошол жерде жанагы момун мусулмандар согушуп жатканына карабастан Аллах субханаху ва таалам ушундай бир тынчтык менен болгон үргүлөөнү жөнөттү. Жанагы жерде Абу Талха радиаллаху анху өзү ушундай деп айтат: "Мен" дейт, "жанагы колумда кылычым бар эле. Бир канча ирет кылычым колумдан түшүп кетти" дейт. Бир канча ирет колумдан кылычым түшүп кетти. Ошондо мен эмне үргүлөө басты дейт. Ошол сыяктуу башка сахабалар дагы ошондой эмне үргүлөө баскан эле. Ошентип караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы Мекке мушриктеринин тобуну жарып өттү дагы тоо жакка, тоонун каптал жагына өтүп эмне Капчыгайга кирип кетти. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын стратегиясы эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне башында ошол согуштагы момун мусулмандарды тизип турган учурдагы пландардын бирөөсү, эгерде кокус утулуу жете турган болсо, ошол Ухуд тарапка тоого чыгабыз,
себеби канчалык бийик чыккан сайын эмнелердин мусулмандардын колу үстөм келип, капырлар алардын үстүнөн үстөмдүүлүк кылысы кыйын болуп калат деп ошол нерсени пландаган. Ошентип Халид ибн Валиддин стратегиясы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын согуштук тактикасынын алдында эмне болуп калды? Жеңилүүгө аргасыз болду. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Убай ибн Халафты эмне кылды? Өлтүрдү. Тактап айтканда Убай ибн Халаф өзү эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын найзасынын жаратынан өлдү десек туурараак болот. Ал кандайча болду? Жанагы жерде Убай ибн Халаф эгер эстесеңиздер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң көп зыян берген. Ошол эле учурда Билал радиаллаху анхунун эмнеси кожоюну болуп, Билалды каттуу кыйнаган эмнеле мушрик эле. Бул Бадыр согушунда өлбөй калган эле. Бирок Аллах субханаху ва таала бул инсандын ажалын ушул Ухуд согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колуну себеп кылып эмне кылды? Алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды издеп жүрүп, ошондо ушундай деп айтты: "Кана Мухаммад" деди. "Же бүгүн ал өлөт, же мен өлөмүн" деп ушундай ат менен издеп баратканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын келатканын көрдү дагы, эмне колуна найзаны алып, жанагы ушундай жакын калганда мээлеп туруп, жанагы Убай ибн Халафтын ошол ачык турган мойну жагына каттуу атты. Убай ибн Халаф эмне сооту бар эле, ошол эле учурда башында шлем болгондуктан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык турган мойну мээлеп ушундай каттуу атканда, жанагы мойнуна толук тиген жок, бирок жетине шылып өттү. Бирок ошол ушунчалык каттуу сокку менен урганда жанагы Убай ибн Халаф атынан кулап түштү дагы бир канча ирет эмне оодарылып кетти. Ошентип жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне найзасынын себебинен жыгылып түштү дагы жанагы Мекке мушриктерине чуркап качып барды. Мухаммад мени өлтүрдү деп. Жанагы жерде Мекке мушриктери: Мухаммад өлтүргөн жок, сен тирүүсүң го" десе, "Жок, Мухаммад мени эмне Меккеде жүргөндө айткан, мен сени өлтүрөм деп айткан. Мухаммад мени өлтүрдү" деп ошол жерде кыйкырып келди. Карасаңыздар, биз бирде айтып өттүк эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө меккеликтер ушунчалык катуу ишенишкен деп. Жана калса исламга келгенден кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга катуу ишенген, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дуа кылса дуасы кабыл болот, айтса айтканын орундаткан инсан болгон. Жанагы жерде Убай ибн Халафты айтканбы, "Мен сени өлтүрөм" дегенде, жок, балки "Мен сени өлтүрөм" деген да. Ошол себептүү жок, Мухаммад мени өлтүрөм деген, мына Мухаммад бүгүн өлтүрдү деп ошентип жанагы жерде кыйкырып келет. Жанагынын ушундай коркоктугуна жанагы жердеги Меккенин мушриктери эмне кылат? Ошол жерде күлүшөт. Бирок ошол жараатынан улам жолдо баратып Меккеге жетпей эмне болот? Бул дагы каза болот. Убай ибн Халаф дагы. Ошондо каза болуп атканда кээ бир риваяттарда ушундай деп келген экен: ушунчалык Аллах субханаху ва таала жанын каттуу азап менен алган экен, ушундай кыйкырып акыркы деминде ушундай деп айткан экен: "Жаным, Аллахка касам ичип айтамын" дейт, "Эгер мен тарткан азап" дейт, "Зул Мажаз элинин баарына жетсе, ошол эмне Зул Мажаз элине дагы эмне болот эле, аздык кылат эле" деп. Ушунчалык каттуу азап менен азапталып өлгөн дейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип тоо жака эмне камданып чыгып баратып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үстүндө сооту, башында шлеми, ушундай оор курал жарагы болгондуктан жанагы тоого бир аска жерге келип таштын үстүнө чыгуу керек болуп калат дагы, ошол жерде чыга албай туруп калганда Талха, жанагы эле Талха радиаллаху анху келет дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга белини тосуп, эмне өзү жаракат алышына карабай, ушунчалык жана айтып өттүк, 70ке жакын жаракаты болгон. Ошол инсан ошол жаракатына карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылды? Өзүнүн желкесин тосуп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол желкесинин үстүнө чыгып, анан таштын үстүнө чыгып, анан эмне Ухуд тоосуна чыгып кетти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Талха бүгүн өзүнө бейишти важип кылып алды деген экен. Көрдүңүздөрбү? Талха радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка риваяттарда келген, тирүүлөй ким шейтти көргүсү келсе, Талха радиаллаху анхуну эмне карасын деген экен. Талха бир туугандар ошол согуш Абу Бакр радиаллаху анху айтат: "Мен ушундай чуркап бараттым" дейт. Чуркап баратсам дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү калып калганда, Абу Бакр радиаллаху анху согуштун башка тарабында болгон. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эстеп, жанагы чуркап баратканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында бирөө ушунчалык эрдик менен согушуп турганын көрдүм. Ошол согушуп турганда мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында болушум керек эле, мен болбосом ушул Талха болуп калса экен деп үмүттөндүм. Келсем дейт, чындыгында Талха экен дейт. Эмне себептен Талха болсун деп айтты? Себеби Талха менин кавмымдан жана мен эң жакшы көргөн инсан эле. Мен ушундай эрдик мага насип кылбадыбы? Жок дегенде ушу Талхага насип кылса жакшы болот эле деп эмне чуркап келсем, чындыгында Талха экен дейт. Ошондо Талха бейишти өзүнө важип кылып алды деп айткан экен. Талха радиаллаху анху, карасаңыздар, ошол жерде келгенде ошол денесине ушунчалык көп жараат болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Абу Бакр жана башка келген сахабаларды бир тууганыңар Талханы карагыла, бир тууганыңар Талханы карагыла деп эмне Талхага эмне буруп жиберди.
Андан кийин мушриктердин эң акыркы чабуулу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол тоону кырлап тоо жака чыгып баратканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан Абу Суфьян жана Халид ибн Валид эмне өзүнүн желдеттери менен өзүнүн аскерлери менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан кууп жөнөдү. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам о Аллахым, алар бизди жеңбеш керек деп дуа кылды дагы. Ошондо кимге? Саад ибн Вакаска айтты, айткан деди. Ошондо Саад айтат, мен чындыгында неменен атышымды билбедим дейт. Жанагы жерде пайгамбар салам аткын деп дагы буйруду. Немен атам дегенде пайгамбар салам аткын деди. Ошондо Саатта бир эле жеби бар эле жанагы менен келеткан мушриктердин бирөөсүн атты. Жанагы жерде оодарылып мушрик заматта эмне кулап өлдү. Анан жанагы ошол кулаган мушриктеги жанынын жебесин алды дагы кайра экинчи рет атып, ошентип жанагы келеткан эмнени эң акыркы топту эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай эрдик көрсөткөн сахабалары кайтарды. Ошол мушриктердин эң акыркы мусулмандарга койгон чабуулу болду. Bundan кийин чабуул болгон жок. Ошол менен эмне бардыгы тынчыды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип мушриктерди эмне тоонун үстү жагына чыгып, астынан келеткан мушриктерди ошентип эмне кылды, кайтарды дагы. Ошол менен мушриктердин чабуулу токтоду. Андан кийин мушриктердин мыкаачылыгы. Мушриктер кандай мыкаачылыктарды кылды? Мушриктер бир туугандар, караңыздар, ушунчалык буларда эч кандай жанагындай адамгерчилик сыпаттар болгон эмес мушриктерде. Булар ушу мүмкүнчүлүк болсо адамдын акылына сыйбай турган эң бүт ыплас нерселердин бардыгын жасаган. Элестетиңиздер, бул мушриктер Аллахтын хаккын бербегенден кийин, Аллахтын хаккын өтөбөгөндөн кийин булардан пенденин хаккын өтөйт деп үмүт кылабызбы? Бир туугандар, бүгүнкү күнгө чейин бир туугандар, билиңиздер, Аллахтын хаккын өтөй албаган адамдар пенденин хаккын өтөбөйт. Эгерде бүгүнкү күндө пенденин укугу, адамдардын укугу деп кыйкырып жүргөн болсо, билиңиздер, ал тилинин учундагы сөз. Чын-чынына келгенде, амалга келгенде мушриктер жердин үстүндөгү эң ыплас адамдар. Аллах Тааланын хаккына эмне кылган? Аллахтын хаккыны дебелеп тепселегендер, ошол учурда пенделердин хаккыны эч качан булар эмне көңүл бурбайт. Ошол жерде кандай жаман ыплас амалдарын кылды? Жанагы жерде мусулмандардын өлгөн шейттерине мусла кылды. Мусла деген эмне? Мусла деген ушул эмне дене мүчөлөрүнө кыркып, жанагы эмне өлүктөрдү кордоо деген. Бул шариятыбызда тыюу салынган. Эгер мушриктер кылса, биз мушриктерге кайша иретинде алардын эмне денесин мусла кылгандан тыйылганбыз бир туугандар. Ислам дининдеги согуштагы өзүнүн жол жоосу бар, өзүнүн эрежелери бар. Карасаңыздар, ислам дини бул эмне биз дайыма айтабыз, акыйкат дини деп. Бул акыйкат дини адам баласынын жашоосундагы бардык жакшылыктарга үндөп, жана адам баласынын жашоосундагы бул дүйнө жана акыреттеги зыян тарта турган бардык нерселерден тыйып келген. Ошондой эле согуш эрежелерин дагы Куран жана сүннөтүбүз толугу менен баяндап койгон. Согушта дагы Аллах субханаху ва таала чектен ашпаштыкка бизди буйруган. Чек койгон Аллах субханаху ва таала согушта дагы. Ошол согуштагы чектердин бирөөсү мусла кылуудан тыюу. Өлгөн душман тарап болсо дагы ошолордун денесин кордоо. Жанагылар эмне кылды? Мусулмандардын дене мүчөлөрүн кыркып, ошол мүчөлөрүнөн шуру жасады, мончок жасады дагы, аялдары ошолорду эмне мойнуна илип алды. Айрыкча ушул Хиндтен, Утбанын кызы Хиндтен кылганы бардыгынан ашып кетти. Жанагы Хинд Хамзаны эмне келип көкүрөгүн жарып, Хамзанын ичиндеги бүт ошол денесиндеги мүчөлөрүн чыгарып туруп, жанагы жерде эмне өзүнүн Хамза радhiyallahu anh бооруну оозуна алып диштеди. Карасаңыздар, ушунчалык ыпластык нерсе бир туугандар. Эмне үчүн Хамзаны кылды бул? Себеби Хамза Хиндтин атасы Утбаны эмне Бадыр согушунда өлтүргөн эле. Ошол себептен ушундай өч алуу максатында ушундай ыпластык ишке барды. Андан кийин мусулмандардын эмне эң акырына чейин согушкандык, ошондай баатырлык каармандыктарына токтоло турган болсок, эки мисалды алып келсек болот. Эки мисал ошол мусулмандардын эң аягына чейин согушкандыгына эмне болуп берет? Далил болуп берет. Алардын бирөөсү ушул. Каб ибн Малик айтат: "Мен дейт, Ухудта дейт, туруп дейт, мусулмандардын денесин кордоп жүргөн бир мушрикти көрдүм" дейт. Анан өзүмчө ой кетти дейт, ушуга бир мусулман, ушуга тең келе турган бир мусулман бар бекен, барып өзүнүн эмне адебин берип, ошону ордуна коюп кое турган десем, бир учурда дейт, эмне бетине оронгон бир баатыр келатты дейт. Мен билдим дейт, ушул баатыр ушулга жолугат, азыр ушул баатыр менен каттуу салгылашуу болот деп күтүп турдум дейт. Жанагы жерде күтүп турсам дейт, жанагы баатыр дейт, барды дейт, жанагы мусулмандардын үстүнөн эмне ушундай шылыңдап, мусулмандардын өлүктөрүнүн үстүнө кордоп жүргөн адам дагы жөнөкөй адам эмес эле дейт, чоң баатыр адам эле дейт. Жанагы баатыр менен баатыр, эки баатыр жолугуп калды дейт. Ошол жерде жанагы мусулмандар тараптан барган баатыр дейт, жанагыны бир урганда дейт, жанагыны тең экиге бөлүп койду дейт. Куймулчагына чейин жеткире койду ушул кылычы менен дейт.
Жанагы жерде ким болду экен, ошол кайсыл батыр болду экен десем дейт, жанагы жерде мени карап туруп жылмайып, ошол бетинде орогон ошо оргомчусун ачты дагы дейт, мени карап жылмайып койду дейт. Ал Абу Дуджана дейт. Караңыз, Абу Дуджана радиаллаху анху. Абу Дуджана Абдуллах ибн Зубайр радиаллаху анху эмне кылган? Артынан түшкөн инсаны Абу Дуджана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылычын алган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан кылычын алып, жанагы Мекке мушриктеринин артынан текеберлик менен ушундай басып өткөн Абу Дуджана акыйкатта эрдикти көрсөттү. Абдуллах ибн Зубайр ибн Ауам айтат, мен ушул кылычты эмнеге берди экен деп артынан түшкөндө көрдүм дейт ушундай эрдиктерини. Акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй адамга берген эмес ал кылычты. Бул кылычтын акысы эмне дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кылычтын акысы ушул кылыч сынганга чейин согушуу деген. Чындыгында Абу Дуджана ушул кылыч эмне сынганга чейин, эмне эң аягына чейин согушкандардын катарына кошту. Экинчи батырлык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү деген кабар тараганда кээ бир мусулмандар эмне артка качып кеткендиги жөнүндө өткөнкү сабактарыбызда сөз кылганбыз. Караңыз, ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан аялдар келип, ошол жерде согушуп жүргөн момун мусулмандарга жардам берип, кээ бир жарааттарды эмне кылып жүрдү, ушундай дарылап, дагы ошол сыяктуу нерселерди кылып жүрдү. Ошолордун арасында Айша радиаллаху анха бар эле, Умму Сулайм бар эле, ошолор бар эле. Умар радиаллаху анху айтат, ансарилердин аялдарынын бири Умму Салит Ухуд согушунда күнү бизге эмне суу ташып, ошондой кылып жардам берип турду дейт. Ошол батырлык көрсөткөн аялдардын бирөөсү Умму Айман. Умму Айман Мединеде олтурган учурда жанагындай кабар келип калат. Мухаммад өлдү деп мусулмандар качып келет. Ошондо жанагы алдына чыгат дагы, ошол келип качып келеткан эркектердин алдына чыгат дагы, ушунчалык ачуусу келип, эй дейт, силер мына ийикти кармап тургула, мага кылычыңарды бергиле, мен барып согушам деген. Ийик деген эмне? Ийик деген аял киши токой турган эмне? Жанагындай токой турган аспап. Көрдүңүздөрбү? Силер дейт, эй, силер качып келген, силер мынага татыктуусуңар. Мынал ийикти кармап ушул жерде тогуп отурганга татыктуусуңар. Силер кылыч кармаганы татыктуу эмессиңер. Ал кылычты мага бергиле, мен согушамын деп, ошол жерде ошол кылычты алып келип, ошол жерде өзүнүн эрдигин көрсөттү. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, бул согушта бир эле мусулмандардын эркектери эмес, аялдары дагы ушунчалык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсү, динине болгон сүйүүсү ушунчалык күчтүү экендигин эмне өздөрүнүн амалы менен көрсөттү. Амалы менен тастыктады. Бул жөн эле сөз эмес. Бир туугандар, сахабалардын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсү, динге болгон сүйүүсү, бул сиз менен биз сөз кылып эми тарых кылып окуп турган учурубуз. Бирок бул акыйкатта реалдуу жашоодо болгон нерсе. Бир туугандар, сахабалар акыйкатта ушундай чоң нерсеси менен дин, ислам тарашы үчүн кызмат кылган. Алар бүт барлыгыны жана бүт мал мүлкүнү дин үчүн сарптаган инсандар. Ошол сахабалар бар үчүн сиз менен бизге дин жетип келди, бир туугандар. Элестетиңиз, сахабалар сиз менен бизге окшоп бүгүнкү күндө өзүнүн жеке кызыкчылыгыны ислам үммөтүнүн кызыкчылыгынан, же болбосо жалпы коомчулуктун кызыкчылыгынан жогору койгондо, же болбосо ислам дининен жогору койгондо сиз менен бизге бул дин жетип келбейт эле, бир туугандар. Ушундай бүт сахабалар эмнеси? Кээ бирлери малын курбанчылык кылды, кээ бирлери жанын курбанчылык кылды, кээ бирлери дагы Аллах Таалам берген нерсесин курбанчылык кылып келип, сиз менен биз алхамдулилlah 1400 жыл өтүүсүнө карабастан, андан дагы көбүрөөк убакыт өтүүсүнө карабастан дин менен эмне бактылуулук табып турган учурубуз, бир туугандар. Булга ушул сахабалардын кошкон салымы чоң. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Жанагы жерде Расул Капчыгайга чыгып кетип, эмне ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кичинекей өзүнүн ошол токтой турган жерини курду. Ошол жерде токтоп, жарадарларды, ошол каттуу жарадар болгондорду ошол жерде кээ бир дени сак болгон мусулмандар эмне кылып жүрдү? Аяк тиреп же болбосо дарылап, ошол сыяктуу нерселер кылып жүрдү. Ошондо Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху өзүнүн калканына суу ташып турду. Ал эми Али ибн Аби Талибтин аялы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызы Фатима радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху ошол жанагы токтобой аткан канын эмне токтотконго аракет кылды. Ушундай токтотконго аракет кылганда эч токтобой койгондо жанагы кийизди алат дагы күйгүзүп туруп, анан эмне кылды? Ошол кийизди басканда, анан пайгамбар саллаллаху жанагы жагына кирип кеткен ошол шилеминин темиринин залакасынан аккан кан токтоп калат. Ошентип эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне бардыгы кызмат кылышты. Бир эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмес, ошол жерде жараат алган бардык мусулмандарга кызмат кылып жүрүштү. Андан кийин эмне кылды? Жанагы жерде Меккенин мушриктери, айрыкча ошо Меккенин мушриктеринин аскер башчысы Абу Суфьян ошол жерде ишенич
арттыруу үчүн, чындап эле Мухаммад өлдүбү деп ишенич арттыруу үчүн жанагы Ухуд тоосунун астына келип, бийиктикте отурган мусулмандарга кыйкырып, "Эй араңардан Мухаммад барбы?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи мунчукпагыла деди. "Эй араңардан Абу Кухафа барбы?" деди. Абу Кухафа бул Абу Бакр радиаллаху анхунун эмнеси, куньясы эле. Анан эмне, "Эй араңардан Умар радиаллаху анху барбы?" деди. Жанагы жерде эч ким унчукпады. Анда үчөө өлүптүр болду. Эмне, эң негизги максатыбыз орундалды деди. Караңыздар, билет эле ушул үч инсан, пайгамбар саллаллаху алейхи өлсө Абу Бакр өлсө Умар өлсө эмне, уже дин дээрлик токтошуну билет эле. Демек ушул үч инсан өлсө болду, биз максатыбызга жеттик деп жанагы жерде болду деди. Анда эмне, биз ийгиликке жеттик деди. Ошондо жанагы Умар радиаллаху анху ушундай деди: "Эй Аллахтын душманы, сен чакырган кишилердин баардыгы тирүү" деп кыйкырып жиберди. "Эй Аллахтын душманы, сен чакырган кишилердин баардыгы тирүү" деди. Ошондо Абу Суфьян айтты: "Силердин араңардан өлгөндөрдүн кулак мурдун кесип салыптыр" деди. Биздин адамдар кулак мурдун кесип, ушундай мындай мусулмандардын маанайын түшүрүү үчүн, мусулмандардын жанагы духовный немесини, ишенимини ан сайын түшүрүү үчүн, жанагы мусулмандардын өлгөндүн үстүнө көмгөн дегендей кылып, мусулмандарды ан сайын кордоо үчүн ушул сөздү айтты. Эмне? "Мен ага буйруган жок, бирок мен ал нерседен тыйганым дагы жок. Биз мындайча айтканда, биз бүгүн үстөмдүүлүк келдик силерден. Эмне, силердин өлүгүңөрдү каалагандай, эмне, тилип каалагандай, кыркып каалаган жерине эмне кесип алдык" дегендей кылды. Ошондо эмне деди? "Хубал бийик" деди. Ошондо пайгамбар салам жооп бербейсиңерби эми деди. Жанагы жерде сахабалар сурады: "Я Аллахтын элчиси, эмне деп жооп беребиз?" деди. "Аллах улук" деп жооп бергиле. "Силердин хубалыңардан Аллах улук" деп жооп бергиле деди. Ошондо сахабалар эмне деди? "Аллах хубалдан улук, бийик, жана Аллах таалам түбөлүк" деп жооп берди. Анан жанагы жерде Абу Суфьян дагы: "Биздин Узза кудайыбыз бар, силерге Узза да жок" деди. "Биздин мындайча айтканда Узза деген кудайыбыз бар, силердин Уззаңар жок" деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга: "Эй, силер жооп бербейсиңерби?" деди. "Жооп бербейсиңерби?" деди. Ошондо жанагы мусулмандар айтты: "Биздин чындыгында Маулябыз Аллах, силердин эч кандай Маулаңар жок" деди. "Биздин кожоюнубуз Аллах, силердин эч кандай кожоюнуңар жок" деди. Ошондо Абу Суфьян жанагы жерде теңме тең болдук деди. "Бадырда силер уттуңар, бул ирет биз уттук" деди. Ошондо эмне, буга да Умар радиаллаху анху жооп берип ушундай деди: "Жок, тең болгон жок" деди. "Силердин Бадырда утканыңар, Бадырда өлгөнүңөр" деди, "тозокто, биздин Ухудта өлгөнүбүз бейиште" деди. Акыйкат сөздү айтты ушул жерде. Караңыз, бул жерден бир туугандар сонун пайдаларды алсак болот. Эң биринчи пайда, караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир маселелерде эмне кылган? Өзүнүн хаккы же болбосо кээ бир учурларда таназул деп коет араб тилинде, анча-мынча ылдыйга барган, анча-мынча унчукпай койгон, орус тилинде уступка деп коет. Бирок Аллахтын хаккы келгенде, акыйда маселеси келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан унчуккан эмес. Караңыз, ошолордун далили ушул. Аллах тааламдан бир бутту улуктаганда эмне деди? "Эми унчукпагыла, эми аларга кажеша бергиле" деди. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, Аллахтын хаккы дебеленип турса, Аллах тааламдан хаккы дебеленсе, момун мусулман адам бул жерде унчукпаш керек бир туугандар. Туура кээ бир фикый маселелерде көз жумуп койсо болот бир туугандар. Кээ бир фикый маселелерде фитна болбоштугу үчүн көздү жумуп, эмне, келечекте чоңраак максат боло турган болсо, анча-мынча фикый маселелерде көздү жумса, алымдар бул нерсеге уруксат берет. Бирок Аллахтын хаккы дебеленип турган болсо, Аллах тааламдын дини тепселенген болсо, бул нерседе бир туугандар көз жумуу деген нерсе болбош керек. Бул жерде биз Аллах тааламдын динин коргошубуз керек. Ислам үммөтү динди коргош үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшашыбыз керек. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын хаккы тебеленип турган учурда эмне деди? "Эми жооп бергиле, эми унчукпагыла, эми унчукпаганыңар жарашпайт, эми жооп бергиле" деп сахабаларды буйруду. Жада калса, кантип айтуусун дагы үйрөтүп берди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин Умар радиаллаху анхунун Абу Суфьянга берген жообу. Абу Суфьян мусулмандарга кандайдыр бир деңгээлде эмне, маанавий сокку бериш үчүн эмне деди? "Силер өткөндө уттуңар эле, бул ирет биз уттук" деди. Умар радиаллаху анху эмне, ал жерде жөн отурган жок. Бир жагынан караганда туура айтты. Өткөндө ким уткан? Бадыр согушунда мусулмандар уткан. Ухудта мусулмандар утулду, өлдү мусулмандардан, 70 адам шейит болду. Бирок акыйкат көзү менен караганда Бадырда өлгөндөр, Меккенин өлгөн 70 адамы тозокто эле. Алар тозокку болгон адамдар. Ал эми Ухуд согушунда өлгөндөр, алар бейиштин адамдары да. Жок, салыштырып болбойт бир туугандар. Такыр салыштырып болбойт. Демек, бир туугандар жооп бере турган учурда мусулман адам эч качан төмөн келбеш керек. Жооп бере турган жерде жооп бериш керек. Кайшы айта турган жерде айтыш керек. Ислам дини көпчүлүгү ушундай сыпаттайт. Ислам динини артына келип бир тепсе кечирип койчу, менин артым сенин бутуңа тийип кетиптир деп кечирим сурай турган дин деп.
Жада калса кээ бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхыны ушундай сыпат менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн тарыхыны ушундай мындай жоош абышка катары сыпаттап койгон. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушка, мынал согуш эмне Ухуд согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кандай батырлык көрсөткөнүн, кандай эрдик көрсөткөндөрүн айтып турбайбызбы? Демек көрдүңүздөрбү, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуш талаасында батыр болгон. Арстан болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал эми үй бүлөсүндө эң сонун ата болгон. Күйөөлөрүнүн, аялдарына эң сонун күйөө болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын артысында эң сонун жолдош болгон, эң сонун дос болгон. Көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардык эмне сыпаттары камил болгон, толук болгон, бир туугандар, кемчиликсиз болгон. Көрдүңүздөрбү? Айтайын деген нерсе, бир туугандар, момун мусулман адам сүйлөй турган жерде унчукпай койбош керек. Сүйлөй турган жерде, жооп бере турган жерде жооп бериш керек. Айрыкча диндин душмандарына, бир туугандар. Диндин душмандары сиздин карманган диниңизди каалагандай эмне ушундай калчап аткан болсо, каалагандай нерселерди киргизип, каалагандай нерсени чыгарып аткан болсо, ошол динди коргой турган адам чыгыш керек. Бир туугандар, ислам динин коргой турган үммөт болуш керек, сөзсүз түрдө. Ислам динин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн коргой турган бир үммөт сөзсүз түрдө болуш керек. Куттум пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Ухуд согушунда сахабалар коргон сыяктуу. Андан кийин ошентип жанагы эмне тынчыды. Жанагылар силер менен келерки жылы Бадырда дагы бир рет кездешебиз деди. Абу Суфьян эң акыркы сөзү ушул болду. Ушул менен тарады. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардан бир тынчыны жөнөтүп, баргындагы мушриктердин абалын билип келгин деди. Эгерде деди, мушриктер ошол Ухудтан барып, камданып, минген нерсеси ат болсо, жана төөлөрүн алдын айдап алган болсо, анда Мединеге бастырып киришет деди. Мединеге чабуул жасашат. Анда биз тезирээк аларды ашып барып, Мединени барып коргошубуз керек деди. Мединеде себеби коргой турган адамдар калган эмес эле. Көпчүлүгү чыгып келе берген. Албетте бар эле эркектер, бирок мунафыктар жана иман алсыздар бар эле. Андан эгерде төө минип аттардын алдына айдап кеткен болсо, анда билгин, алар Меккеге кайтып кетип аткан болот дейт. Анан ол жерде Али ибн Аби Талиб барат дагы, ошол нерсеге көз салса, алар аттарын минип эмес, балким төөлөрүн минип аттардын алдына салып айдап кетип аткан болот. Бул нерсенин кабарын жеткизгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне сүйүнгөндөй болот, себеби алар эмне кайтып Меккеге кайтканын билди. Эми ошол жерде, ошол согуш талаасында кимдер өлдү, мусулмандардан кимдер шейит болду деген суроо боло турган болсо, кээ ошол мусулмандарда эрдик көрсөтүп шейит болгондордун катарына Зейд ибн Сабит ушундай деп айтат: мен Саад ибн Рабияны издеп жөнөдүм дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Ошол өлүктөрдү карап жүрөбүз дейт. Ошол мусулмандардан жараат алгандар болсо же өлгөндөр болсо чогултуп ошолорду көмүү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бир топ адамдарды жөнөтөт. Ошолордун бирөөсү Зейд ибн Сабит айтат: мен дейт Саад ибн Рабияны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, карагын деди дейт. Эгерде тирүү болгон болсо, өлө элек болсо, менден салам айткын деп айтты дейт. Анан жанагы жерде издеп жүрүп Саад ибн Рабияны өлүм саатынын үстүндө таптым дейт. Тактап айтканда өлөйүн деп турган учурда таптым дейт. Ошондо Саад ибн Рабияга айттым дейт: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сизге салам айтты десем, мага менин атымдан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айттыңыз деди. Менин атымдан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айттыңыз деди. Чындыгында мен дейт бейиштин житин жыттап турам дейт. Караңыз, өлүп аткан инсан, шейит болуп, Аллах таалам насип кылып, ошол согуш майданында өлүп аткан инсан, мен чындыгында дейт эмне бейиштин житин жыттап турам дейт. Дагы бир мен силерге айтарым деди. Ошол эмне Зейд ибн Сабитке айтып атат. Ансари сахаба айтып атат: мен силерге айтарым дейт, ансар жердештериме осуят айтып коюңуз, жеткизип коюңуз деди. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү туруп дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү туруп, ага душмандын колу жетсе деди, эй ансарлар, силерге үзүр жок ушул күндөн кийин деп айтып жеткизип коюңуздар деди. Эй ансарлар, ал деген эй ансарлар, көзүңүздү ачыңыздар, балаңыз же болбосо үй бүлөңүз, же болбосо дүйнөңүз себептүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоодон тыйылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мушриктердин колу жете турган болсо, тактап айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мушриктердин зыяны жете турган болсо, өлтүрүп койсо, же болбосо мушриктер ушундай азап бере турган болсо, анда силерге бүгүнкү күндөн кийин үзүр жок, эч кандай үзүр жок деп ошону жеткизип коюңуздар деди. Караңыздар, акыйкат сөзүн айткан. Бир туугандар, Саад ибн Рабия эмне болду эй ансарлар, мындан кийин силер кандай үзүр издейсиңер Аллах тааланын алдында? Силерге акыйкат жетти. Аллах субханала таала силерди адашып жүргөн учурда туура жолго багыттады. Аллах субханала таала силерди бөлүнүп турган учурда бир тууган кылды. Аллах субханала таала силер
аңа эч кандай акыйкат жолун таппай ушундай караңгылыкта баратканда бир пайгамбар жөнөтүп ошол пайгамбарды силердин алдыңарга алып келип ошол пайгамбар себептүү силерди туура жолго багыттады. Эми ошондон кийин эми ушул пайгамбарга зыян жетет турган болсо, мындан кийин Аллах таалам алдына үзүр издебегиле. Эч качан силер дүйнөңөр же өзүңөрдүн жекелик кызыкчылыгыңар үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таштап койбогула деп туруп анан ошол менен өлүп кетти. Ошол оор жарадар алып, ошолордун өлгөндөрдүн арасында Усайрим деген инсан бар эле. Усайрим деген караңыздар, Амр ибн Сабит аты Усайрим деп коюшат эле. Усайрим бул караңыз, исламга кире эле келе. Бул исламга кире эле келе. Усайрим согушка чыккан учурда көпчүлүк ойлоду, Усайрим өзүнүн кавмиясы үчүн, кавмы ушул Хазраждарды коргош үчүн гана чыкты деп. Ошол жерде жанагы өлүктөрдү карап жүргөн сахабалардын бирөөсү айтат, Усайримди көрүп, сен ошол эмне үчүн өзүңдүн кавмыңды коргош үчүн чыктыңбы десем, айтты дейт, жок, мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, динди коргош үчүн чыктым дейт. Караңыздар, ошентип өлдү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул жөнүндө кабар бергенде Усайрим чындыгында бейиш элдеринен деп кабар берди дейт. Көрдүңүздөрбү? Усайримди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиш элдеринен деп кабар берди. Ошондо Абу Хурайра радыйаллаху анху айтат, Усайрим пешенеси бир жолу саждага тийбей бейишке кирген адам деп айтат. Пешенеси бир жолу саждага тийбей бейишке кирген адам. Ал убакка чейин мушрик эле, Аллах субханаху ва таала ошол эмне Ухуд согушунда хидаят берип, сажда кылбай туруп шейит болуп өлдү, шейттердин катарына кошулуп, эмне бейишке кирген адам деп. Анын каршысында Кузман, караңыз, жанагы Бану Абдуддар желекти кармап турган учурда, Бану Абдуддардын уулдары желекти кармап турган учурда, ошолордун арасынан үчөөсүнү кыйрата чапкан, ошолорду өлтүрүп, жана башка чоң эрдиктерди көрсөткөн Кузман. Сахабалар айтты эле, бул уже өзүнө бейишти важип кылып алды дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жок, бул тозок эли деп айткан. Караңыз, башка риваяттарда келет, бул китепте келген эмес. Айтат, бир сахаба мага оор учурады дейт. Ушундай каттуу согуш талаасында өзүнүн эрдигин көрсөтүп турса, бул адам эмне кантип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тозок эли деп айтты деп артынан түштүм дейт. Ушундай түшүп дейт. Анан жанагы Козманды көрдүм дейт, жаракат алып туруп, анан жаракатынан эмне ушундай жаракатынан оорусуна чыдабастан өзүнө кылыч алып өлтүрүп, өзүнүн эмне жаныны өзү кастык кылып, кылыч сайып өлтүрүп алганын көрдүм деп айтат. Көрдүңүздөрбү? Ошол Кузмандан сен эмне үчүн чыктың? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, бейиш үчүн чыктыңбы дегенде, ал айткан экен, жок, мен өзүм кавмым үчүн чыктым, кавмымды коргош үчүн, Хазрач элини, Аус элини коргош үчүн чыктым деп айткан экен. Ошондой эле Бану Саалаба деген жөөттөрдүн урусу болгон. Бану Саалаба деген жөөттөрдүн урусунан бир жөөт ошол Ухуд согушуна жарыя кылып турган учурда жөөттөргө, яхудтарга келет дагы, эй яхудтар дейт, эй яхудтар жамааты дейт, Мухаммадка жардам берүү биздин мойнубуздагы милдетпиз дейт. Сөзсүз түрдө бүгүн эмне кылышыбыз керек дейт, согушубуз керек десе, жанагы жерде жөөттөр эмне дейт, бүгүн ишемби күн дейт. Алар ишемби күнү билебиз, балык уулап маймылга айланып кеткен алардын ата теги. Ошондой ишемби күнү дагы согушуп дагы ошондой болуп калбайлы деп шылтоо менен калып калат. Анда силер ошо шылтооңор менен отура бергиле деп ошол жерде чыгып, ал дагы эмне шейттердин катарына кошулат. Ал дагы иман келтирип, ошол жөөттөрдөн жападан жалгыз бир ошол чыгып, ал дагы эмне шейттердин катарына кошулат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык шейттерди, ошол жерде өлгөн Ухуд согушунда өлгөн шейттерди чогултат. Анан ошол жерде туруп ушундай сөзүн айтат. Мен булардын үстүнө туруп көөлүк беремин дейт. Ким Аллах жолунда жараат алган болсо, кыямат күнү Аллах ал пендесинин жараатынан кан тамып турган абалда тирилтет деди. Караңыздар, шейит болгон адам шейит бойдон Аллах таалам алдына тирилет. Кандай жеринен жараат алып өлгөн болсо, ошол жеринде кан аккан абалда тирилет. Каны дейт, кадимки эле кандын түсүндө жыты мискин жыпар жытындай жыт болот дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол шейит болгондорду жерге берүүгө буйрат. Бирок кээ бир сахабалар өз жакындарынын сөөгүн Мадинага алып кетүүгө үлгүрүп калышкан эле, аларды дагы кайра ошол Ухудка алып келишет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды ошол шейиттик каны менен көмөт. Жана соотторун чечип коет, өзүнүн ошол кийимдери менен көмө баштайт. Ошентип көмүп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде буйрат, экиден сахабаны бир жерге кое баштайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Кур'анды кимиси көп билет эле деп. Караңыз, Кур'анды кимиси көп билет эле. Кур'анды билгенди биринчи коюңуздар дейт эле. Андан кийин анын үстүнө кийинки Кур'анды азыраак билгенди коюңуздар. Ал дегени Кур'анды көбүрөөк билгени акылуураак, ошол эмне биринчи жерге берилген дейт эле. Биз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жада калса имамчылыкта Кур'анды көп билгени имамчылыкка татыктуу деп айткан. Түшүнүктүбү? Демек Кур'ан, Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху айткандай, бул Кур'ан бир үммөттү
даражасын көтөрөт жана бир үммөттүн даражасын түшүрөт. Ал дегени Кур'ан себептүү Аллах субханала таала ыззаттуулук берет. Кур'ан себептүү Аллах субханала таала бул дүйнөдө ыззаттуу кылат. Канчалык көп Кур'ан жаттасаңыз, ошончолук сиз макул элдин арасында даражаңыз болбошу мүмкүн, бирок Аллах тааламдын алдында даражаңыз болот. Сиз Кур'ан жаттаган ошол аяттарыңыз менен Аллах тааламдын алдындагы бейиште эмне көтөрүлөсүз. Жада калса окугун жана көтөрүлгөн ошол эң акыркы окуган аятың сенин барган ордуң болот деп Аллах субхана таала тарабынан айтылат кыямат күнү. Демек Кур'андын эмне даражасын караңыздар. Абдуллах ибн Амр ибн Харам менен Амр ибн Жамухты экөөсүнө эмне бир жерге коет, себеби экөөсүнүн ортосунда бири-бирине ушундай бирадарлык жакындыгы бар эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларды аралатып жүрүп, сахабалар аралап жүрүп, Ханзала радиаллаху анхуну көрүп калат. Ханзала радиаллаху анхунда тамчылар тамып турган. Караңыздар, чөлдө, ушундай чөлдө эч кандай жамгыр жаабаган, жааса дагы кейке деле жааган жерде Ханзала радиаллаху анху шейит болуп өлгөн, ошонун үстүнөн суу тамып турган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо кабар берет. Бул сурайт, биринчи аялынан сураттырат, эмне болду эле, кандай окуя болду эле деп. Анан аял айтат, ошол үйлөнүп, баш кошуп эле эрте менен ушундай жарыя болуп калат, согуш деген жарыя болуп калганда, гусул кылсам кечигип калам деп туруп чыгып кетип, согушта ошол жерде шейит болгон деп айтат. Караңыз, Ханзала радиаллаху анху, субханаллах, Ханзала радиаллаху анху бир туугандар кимдин баласы? Абу Амир аль-Фасиктин баласы. Аллах субханала таала кимди кааласа хидаятка баштап коет. Анын атасы ким болушунан карабастан, Абу Амир аль-Фасик пайгамбар саллаллаху алейхи эң чоң душмандык кылган адамдардан. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи өлтүрүш үчүн бүт мүмкүнчүлүгүн жумшаган адамдар. Анын баласы ислам үммөтү үчүн, ислам дини үчүн эмне күрөшкөн адамдар. Мындай окуялар көп болгон бир туугандар. Ошентип Ханзала радиаллаху анхуну гусул кылбай чыгып кетип шейит болгондуктан Аллах субханала таала периштелерди жөнөтүп, ошол периштелер жанагы Ханзала радиаллаху анхуну эмне кылган, гусул кылгандыгы жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи кабар берет. Ошондон кийин анан Хамза радиаллаху анхунун өлүгүн көрөт. Ушунчалык жанагы денеси тытылып кеткен Хамза радиаллаху анхуну көргөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ушунчалык катуу ыйлайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул ыйлаганын сахабалар ушундай деп сыпаттайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан мындай Хамзага ыйлагандай ыйлаган эмес деп. Ошол Хамза радиаллаху анхунун өлүгүн көрүш үчүн өзүнүн бир тууган эжеси София радиаллаху анха келет. София радиаллаху анху бул Зубайр ибн Аввамдын апасы. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи Зубайрга буйрат, апаңды алып тургун, буну көрүп дагы жүрөгү ооруп кетпесин деп. Ошондо эмне айтат? Ошо София айтат, чындап эмне үчүн мен көрбөйт элем дейт. Угушумча инимдин денесин аябай кескилеп, көкүрөгүн жарып салыптыр дейт. Бул Аллахтын жолунда болгонуна биз ыраазыбыз. Кантип мен бул нерсеге эмне кайгырмак элем деп, эмне ушундай жакшы сөзүн айтат. Хамза радиаллаху анхуну Абдуллах ибн Жахш радиаллаху анху менен коет. Абдуллах ибн Жахш бул эмне Хамза радиаллаху анхунун эжесинин баласы болгон болот. Түшүнүктүбү? Хамза радиаллаху анхунун эжесинин баласы болот. Ошентип андан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде Мусаб ибн Умайрды дагы көрөт. Мусаб ибн Умайрдын денесин көрөт. Мусаб ибн Умайрды дагы көмдүрүп атканда, Мусаб ибн Умайрдын ошол үстүндөгү кийими башына жапса бутуна жетпей, бутуна жапса башына жетпей калат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне изхир деген өсүмдүктү алып келип, ошол башына ошол кийимине жабып, анан астына ошо изхир деген чөп, ушундай өсүмдүк бар экен, араб өлкөсүндө чөлдөрдө өсө турган, ошону жабып туруп, анан кийин көмүүгө буйрат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзүнө жаш алат. Эмне себептен? Караңыз, Мусаб ибн Умайр ким эле? Бир убакта эң кымбат атырды колдонгон, Меккедеги эң адамдар эңсеп арзуу кылган, айрыкча аял кишилер арзуу кылган, турмушка чыгууга арзуу кылган эмне бир жигит эле, жаш жигит эле. Аллах субханала тааламдын динине келди, дин үчүн бардык нерсесин курбанчылык кылды. Караңыз, ушунчалык деңгээлде курбанчылык кылды. Жада калса, өлгөндө үстүндөгү кийими башына жапса, бутуна жетпей, бутуна жапса, үстүнө жетпей калды. Субханаллах, бир туугандар дин үчүн курбанчылык кылды. Ошол убакта балким бар эле ушундай денесине бүт эмне кылган, кепини ороп, бардык нерсесине жеткен. Бирок ал инсандарды сиз менен биз билбейбиз. Бирок тарых Мусаб ибн Умайрды ушундай эстеп калды. Караңыз, дин үчүн бардык нерсесин курбанчылык кылган инсан. Дин үчүн эң кымбат атырдан баш тарткан адам. Дин үчүн эң кымбат кийим-кечектен баш тарткан адам. Дин үчүн эң сонун тамак аштан баш тарткан адам. Биз билебиз, Мусаб ибн Умайр ошол динге келип, ислам динине келип, Аллах тааламды жалгыздаганда энеси келип туруп, ата бабаңдын динине кайткын, болбосо мен тамак жебеймин дегенде эмне деп айтты эле? Ошондо Мусаб ибн Умайр, сиз жана сиздей энеден 100 болсо дагы, бардыгыңар тамак жебейм десеңер дагы мен бул акыйкат дининен кайтпаймын деп айткан инсан. Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху Мединеге биринчи болуп элчи болуп келип
канчалаган сахабалардын, ансари сахабалардын исламды кабыл алуусуна себеп болгон инсан. Көрдүңүздөрбү? Аллах тааланын алдында ыззаттуулук менен өлдү. Бир туугандар, өлүм бардыгыбыздын башыбызга жетет. Бардыгыбыз өлөбүз. Өлүм же ыззаттуулук менен келет, же болбосо кор болуп келет. Бир туугандар, ар бир адамга өлүм келет. Ошол өлүмдү тамдап алуу сиз жана биз аракет кылышыбыз керек. Жакшы өлүмдү каалайсызбы? Же жаман кор болгон өлүмдү каалайсызбы? Бир туугандар, караңыз, сахабалар ушундай ыззаттуу өлүмдө өлүштү. Дин үчүн өлүштү. Бир туугандар, адамдар бүгүн акча үчүн өлүп атат. Адамдар арзубаган нерсе үчүн өлүп атат. Акыйкат, бир туугандар, жашооңуздарды бир айлана чөйрөңүздөрдү карап көрүңүздөр. Арзубаган кагаз деп, бир туугандар, бул кагаз эртең 10 жылдан кийин ажатканага иштетилбей кала турган ошол кагаз үчүн өлүп кетип атат. Туурабы? Кээ бирлер андан дагы арзан нерсе үчүн өлүп кетип атат. Бир туугандар, болбогон нерсе үчүн өлүп кетип атат. Ал эми сахабалар ыззаттуулук үчүн өлдү. Аллах субханаху тааламдын дини үчүн өлдү. Аллах таалам ыззаттуу кылды жана аларды бейиш менен бул дүйнөдө сүйүнчүлөп койду. Жана караңыз, сиз менен биз сыяктуу момун мусулман үммөтү бул сахабаларды үлгү тута турган кылып койду. Караңыз, ошол сахабаларды сиз менен биз сүйүнүп, ушунчалык окуган сайын иманыбызга иман кошула тургандай кылып Аллах субханаху тааламаларды тарыхта калтырды. Көрдүңүздөрбү, бул бир бактылуулук эмеспи? Бир ошолорго жеткен жакшылык эмеспи? Караңыз, 1400 жылдан кийин дагы сиз менен биз ошолор менен сыймыктанып, ошолорду эстеп жүрөбүз. Кээ бир адамдар бар, өлгөндөн кийин эртеси унутулат. Бир туугандар, эң балким кор десек адашпасак керек, өлгөндөн кийин эртеси баласы унутат ал адамды. Айтпай эле коелу, ислам үммөтүнүн баласы унутат. Ошондуктан бир туугандар, ушундай тарых жасашыбыз керек. Туура, ал тарыхты Аллах үчүн жасашыбыз керек. Бирок сиз менен биз, ислам үммөтү, сиз менен биз эскерип жүрө турган ушундай тарых жасашыбыз керек. Сахабалар, көрдүңүздөрбү, биз сыяктуу эле адам эле. Бүгүнкү күнгө чейин эч бир сахабаны 3 колу бар деп окуган эмессиз, туурабы? Же 4 буту бар деп сахабаны окуган эмессиз. 4 көзү бар, же болсо мээси биздин мээбизден чоңураак деп окуган эмессиз. Сахабалар сиз менен биз сыяктуу эле адам болгон, бир туугандар. Сахабалардын биз сыяктуу үй бүлөсү болгон. Сиз менен биздин бир аялыбыз бар. Дээрлик көпчүлүгүбүздүн бир аялыбыз бар. Ошол аялыбызды бага албай мурдубуздан суу агып көчөдө эмне кылып жүрөбүз? Эрте менен ишке чыгып кетебиз, кечинде мурдубуздан суу агып кайтып келип атабыз. Сахабалардын бир аялы болгон, сахабанын өзү болгон эмес. 4 аялы болгон. Бирок ошого карабастан динге кызмат кылган. Айтайын деген нерсе ошол, бир туугандар. Сахабалар 4 аялы болуусуна карабастан динге кызмат кылганга убакыт тапкан. Динге кызмат кылган Аллах субханаху таалам ошол себептен ыззаттуу кылды. Сиз менен биз бир аялды эптей албай жүрөбүз, динибизден дагы эмне эптей албай жүрөбүз. Же динибизден жок, же бала чакабызды, аялдарыбызды көбөйтө албайбыз, же динибизди эптей албайбыз. Бир туугандар, көрдүңүздөрбү, сахабаларды үлгү тутайлы. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоосу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тирүү убагында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды денеси менен коргоду. Сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды туура денебиз менен коргой албайбыз. Ал инсан өлүп кеткен. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын калтырган сүннөтүн коргошубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү бидатчылардын бидатынан коргошубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү душмандардын душмандыгынан коргошубуз керек. Мына ошол сиз менен биздин эрдигибиз болот, бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип туруп, ошол жерде ушундай сонун дуаларды кылды. Ошол жерде туруп, ушундай сонун дуаларды кылды. Ал дуалар ар бир момун мусулмандардын жүрөгүн жибитип, көзүнөн жаш актыра турган дуаларды кылды. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кайтуу эмне урсатын берди, буйругун берди. Анан ошентип эмне Мадинага кайтышты. Мадинага кайтып келе жатканда, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдынан утурлап аял кишилер чыкты. Субханаллах. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сахабалары эле сүйдү десек жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сахабалардын аялдары дагы сахабалар күйөөлөрүнө караганда каттуураак сүйгөндүгүн ушул окуялар тастап турат. Караңыз, Хамна бинти Жаш чуркап чыгып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдынан утурлап чыкты. Ошол аялдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү көргөндүгү алар үчүн кубаныч тартуулайт эле, эгерде алардын жакындары өлгөн болсо дагы. Караңыздар, өздөрүнүн жакын адамдарын, кээ бирлери балдарын жоготту ошол Ухуд согушунда, кээ бирлери күйөөсүн жоготту, кээ бирлери агасын, инисине, тагасыны дагы бирөөсүн жоготту. Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү тапканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү көргөндө, сизди тирүү көргөнүбүз бардык кайгыны жок кылып жиберет. Аллахтын элчиси деп ушундай жакшынакай сөздөрүн айтып турду. Караңыз, Хамна бинти Жаш радиаллаху анха чуркап чыгып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүп ушундай кубанып, анын бир тууган агасы Абдуллах ибн Жахш өлгөндүгүн кабар берди. Анын абасы Хамза ибн Абдул Мутталиб радиаллаху анху өлгөндүгү кабар берди. Бардыгына инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп истиржа дуасын кылды. Андан кийин күйөөсү Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху өлгөндүгүн кабар бергенде катуу ыйлады. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай жакшы сөзүн айткан экен, аялдын жүрөгүндө эр үчүн өзгөчө орун болот деп. Акыйкат, бир туугандар, аял киши, караңыздар, атасынан дагы, акесинен дагы
эмне башка баарынан дагы өзүнүн күйөөсүнү ушундай башкача көрөт. Эгерде шариатка жакшылап назар салсаңыздар, Аллах субханала таалам ар бир инсанга аза күтүүнү 3 күн гана эмне шариятыбыз уруксат берген. Аза күтүү 3 күн гана болот бир туугандар. 3 күндөн ашыгы ал эмне шариятыбызда жок нерсе. Бирок аялга эгерде күйөөсү өлө турган болсо 4 ай 10 күн аза күтүүгө эмне кылган? Шарият ошол нерсени буйрук кылган. Ал да болсо аял кишинин жүрөгүндө күйөөсүнө болгон эмне орун такыр башкача болот. Ошол жерде Хамна бинту Жаш ошол нерсенин далили болду. Андан кийин дагы башка аялдар чыкты. Бая аялдар чыгып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөндө аябай катуу кубанганын айтты. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижранын 3-жылы эмне жекшемби күнү, ишемби күнү ошол согуштан кийин кечинде кайтып келди. Хижранын 3-күнү Шаввал айында эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жума күнү чыгып кеткен. Эгер билсеңиздер, асыр намазын окуп чыгып кеткен. Ишемби күнү кечинде кайтып келди дагы. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт эмне сахабаларды ушундай өзгөчө кырдаал жарыялады. Ал күндү бардыгы сахабалар жарадар болушуна карабастан ошол Мединеге кире турган жолдорду коргоп, ошол жерде эмне сакчылык кылып ошондой түндү өткөздү. Эч кимиси толугу менен кийимин чечип эмне жатып эс алып алган жок. Эмне себептен? Себеби Меккенин мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне ошол жерде Мединеде калтырып толугу менен Меккеге бет ала эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө абал киргизип, анан эртеси Хамраул Асад казаты болду. Эртеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларды жийди дагы, ошол бүт ошол Ухудта качкан сахабалардын бардыгын жарадар болуп турса дагы эмне кылды? Ошолорду алып чыгып Хамраул Асадка эмне алып барды. Ошол жерде барып өзүнүн лагерини тикти, ошол жерде олтурукташып калды. Анан караңыздар, Рауха деген жерге конгон учурда бул мушриктер конгон. Рауха деген пайгамбар саллаллаху алейхи конгон жер Мединеден дээрлик 8 километр аралыкта болсо, ал эми Рауха деген жер бул 36 километр, орточосу менен 36 километр. Андай бул нерсени айтканыбыз Мекке мушриктери менен пайгамбар саллаллаху алейхи аралыгы жакын эле, ушунчалык жакын болгон. Демек согуш башталып кетиш ыктымалы бар эле. Эмне себептен бул нерсени айтып турабыз? Бир туугандар, Мекке мушриктери өздөрүнүн утпагандыгыны ошол Рауха деген барга жерге барып, анан согушту жакшылап изилдеп көрүп ошол жерде жетти. Акыйкатта бир туугандар, тарыхчылар ортосунда, алымдар ортосунда талаш. Мусулмандар чыныгы утулдубу же болбосо мусулмандар утулбадыбы деп. Эгерде жакшылап назар сала турган болсоңуздар, эмне мусулмандар бул жерде утулган эмес эле. Утулбаган эмесинин далили бир туугандар, туура мусулмандарга кандайдыр бир деңгээлде зыян жеткен, мусулмандарда өлүм көбүрөөк болду. Мушриктерге караганда мусулмандардан жалпысынан 70 адам эмне болду? Шейит болду. Алардын 65-и ансарлардан эле, бирөөсү яхуттардан эле, 4-өө мухажирлерден эле. Демек 70 адам шейит кетти. Ал эми мушриктерге токтоло турган болсок, мушриктерден 22 киши, кээ бир риваяттарда 37 деп келет. Ошо туурараак Аллаху алам 22 киши эмне болгон? Ошол жерде өлгөн. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрбөдү биринчиден. Экинчиден эмне кылды? Алар мусулмандардын эч бирөөсүн туткунга албады. Үчүнчүдөн ол жал алган жок. Төртүнчүдөн ошол доордун эмнеси болгон, адаты болгон, утуккан жерде 3 күн туруп, анан кийин кетүү деген нерсени аткарган жок. Түшүнүктүбү? Демек караса эч кандай ийгилик жарата албады. Демек Абу Суфиян эмне кылат? Ошол жерде мусулмандарга кол салуу үчүн жанагыларды кайра башынан эмне кылат? Үндөй баштайт. Мусулмандар бул нерсе мусулмандарга кабары жетет. Алар эмне Мекке мушриктери ошол немеге келип мусулмандарга кайра кол салат экен дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таалам тагдыр кылып Абу Маб'ат ибн Маб'ат эмне исламды кабыл алат. Бул тарыхчылар ортосунда талаш экен, Абу Маб'ат исламды кабыл алган эмеспи? Кээ бирлер ошол уру менен келишим болгондуктан барып мусулмандарга жардам берген айтат. Кандай болбосун мусулмандарга жардам берген. Абу Маб'ат деген ким? Абу Маб'ат деген эстейсиздерби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анху менен Меккеден Мединеге көчүп келе жатканда Умму Маб'ат деген аял киши жолуктуруп алган. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эң сонун сыпат менен сыпаттап берген. Ошонун күйөөсү Абу Маб'ат, эстеп калыңыздар. Ошол Абу Маб'ат кандай жардам берет? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип исламды кабыл алганын айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суранат. Барып туруп Абу Суфянга айткын дейт. Мусулмандар ушундай кол чогултту, бул согуштун айлакерлиги деп коет буну. Мусулмандар ушундай кол чогултту, ал мусулмандар шунчалык каттуу өч алууну эңсеп турган мусулмандар деп айтып бергенде жанагы Абу Маб'аттагы
ал сөзүнө ан сайын козоп Абу Суфянга барат дагы. Абу Суфянга эмне ушундай кол чогултуп мусулмандарга каршы чабуул уюштурат деп турган учурда Абу Суфянга келип ушул кабарды берет. Мусулмандарды эмне өткөндө ошол Ухуд согушуна чыкпай калгандар дагы кошулуп чыкты. Ар биринин колунда курал бар. Жана ар бири дейт ушундай ошол кече Ухудта өлгөн адамдар үчүн өч алууну ушунчалык эңсеп турган адамдар. Мен андай батырларды, андай ушундай аскерлерди мурда дагы кийин дагы көргөн эмесмин. Эгерде алар силер менен беттеше турган болсо, силердин бардыгы арты кырып жок болот. Менин насаатым Абу Суфян кетип калгыла дейт. Жакшына болуп кетип калгыла. Бул жанагы, эгер билсеңиздер, согуштун тактикаларынан бирөөсү психологический атака деп коет. Бул нерсени ошондой кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне өтө чоң күчтүү стратег болгон деп айтты го. Жанагы жерде акыйкатта пайда берет ошол нерсети. Жанагы мусулмандар чын-чынына келгенде мусулмандарда биринчиден курал жарак толук эмес эле, экинчиден жараат болгон мусулмандар көп эле жанагы жерде. Бирок туура мусулмандар иман келтирип бекем согушууга даяр эле. Бирок ошого карабастан күч жагынан караганда берки эмне мушриктердин күчү ошондой учурда дагы көбүрөөк эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол айлакерлиги эмне пайда берди дагы, жанагы Абу Суфян артка чегинүүнү ошо эмне эңсеп эмне шылтоо издей баштады. Анан алдагы Абу Суфян дагы ошол жерде өтүп бараткан Абдул Кайс уурусуна таандык кербенге токтойтот дагы. Анан айтат: "Эй дейт, мусулмандарга азыр барсаңар" дейт. Мусулмандарга айткыла, Абу Суфян өзүнүн аскерлери менен силерге эмне бастырып келет, чабуул жасап келет деп айтып койгон дейт. Абу Суфян дагы жөн калбай алдагы ушундай мусулмандарды акыркы ирет болсо дагы психологический атака менен эмне басмырлап кетүүнү каалап турат. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошолор келип кабарын бергенде Аллах субханаху ва таала бул жөнүндө Куранда ушундай деп сыпаттаган: Караңыздар, иннан наса кад жамау лакум фахшаухум фазадахум имана ва қалу хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Адамдар келип, эмне силерге адамдар чогулуп атат, корккула, алар силерди бастырып келет дегенде, адамдар Аллах таалам айтат, ал момундардын жүрөгүнө иманына иман кошулду дейт. Коркуу эмес, иманына иман кошулду. Жана хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Аллах таалам бизге жетүүчү, жана ал биз үчүн эң сонун коргоочу деп, жанагы жерде биз алар менен согушабыз деп даяр турду. Көрдүңүздөрбү мусулмандардын иманы? Бул болсо бирөөнүн колу кыркылган, бирөөнүн буту кыркылган, бирөөнүн жаракат алган, зорго эмне зорго ошол Ухуд согушунан кайтып келгендер эле. Бирок ошого карабастан иман аларда тоодой болгон бир туугандар. Согушууга даяр болуп турду. Бирок Аллах субханаху ва таала капырлар жүрөгүнө коркуу салып, алар эмне нары эмне кетип калды эле. Аллах субханаху ва таала насип кылса, иншаллах кийинки сабагыбызды ушул жерден улантабыз. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.